Бизде ушундай имандуу балдар бар, бизде спортсмендердин бардыгы. Булар балдар бир гана ушу спортто гана пропаганда кылбастан, адеп акылакты, ата энеге кандай кызмат кылышты. Биз азыр канча сүйлөп атабыз, бирок бул адамдардын миң адамдар угат экен. Бир эле чыгып эле утулушта Алладан, утушта Алладан ата энеңерди сыйлагыла. Же болбосо мен ушул утканымдын, ушул алтын медаль алганымдын себеби бул мен атамдын дуасы деп койсо эле бул чоң дават экен. Ушул Разак деген биздин энебиз ушундай жакында чемпион бир болуп келди, 23 жаштар арасында Айжанын чемпион болуп келди. Биз Кудай буйрса түйүрдө ишенем мен, Кудай буйрса бул баланын өтө келечеги кең. Бул мен өз ойлодум эле кандай ата тарбия берди болуп экен бул балага депчи. Адеп аклагы өзүнөн алып жүргөнү, басып жүргөнү, ушундай бир кулп менен ушундай башкача бала да. Ошого бир мындай ким тарбиялады деген көрсө сиз тарбиялаган экенсиз да. Могу жай намаз бул мечитте имам карам окуп атпайбы? Ошонун алдына төшөлө турган намаз. Сиз ушундай баланы татыктуу тарбиялаган татыктуу иншалла. Алла жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Эч нерседен кем болбоңуз иншалла. Кудай буйрса биз жамаат менен дагы бир дуа кылып коюп, ушул Разак Кудай буйрса кийинки олимпиадада алтын медаль алып, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу алтын алып, Кыргызстанды кубанда тургандардан болсун иншалла. Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин.